Саламаттык сактоо министрлигине. Биздин комитет баягы 80 миңге алган жипти сатып, скорый помощь ал машина деп чечим чыгарган элек. Эмне үчүн аткарбай атасыз ушуну? Урматтуу Абдувахап Мадрасулович, ал биздин мыйзам чегинде, аны азыр биз управделамы өткөзүп бердик. Аны Жок, биздин комитеттин чечими бар да. Сатып, ордуна тез жардам машинасын алып Баткенге бериш боюнча. Эл аралык долбоорлордун негизинде андай кылууга болбойт. Мага Дүйнөлүк банктан кат келди, макул кылса болот деп. Сиз жалган айтып атасыз. Мен катты берем сизге ошонучу. Бизге андай берген эмес алар. Биз азыр өткөзүп бердик управделамы. Өкмөттүн токтому бар, ошол проекттен келген машинелерди өкмөттүн жана башкаруу эмесине бериш керек. Рахмат. Мага Абдувахап Мадрасулович. Түшүнүктүү болду окшойт. Катты копиясын жөнөтүп коюңуз. 25 майда контракт бүтөт, ал машинаны каалагандай колдонобуз деп сизден да кат келген. Генералдык прокуратурадан кат келди, машинанын мыйзамы салган деп. Алтынай Сейитбековна жооп берген, саламаттык сактоо министринин ишин генералдык прокуратурадан жооп келгенден кийин карайбыз деп. Качан карадыңар? Кат келди, туура эмес мыйзам салды деп, ошо жиптерди. Эмне үчүн скорый помощь албай атат? Анда биз дагы карайлы дагы иштен кетирүү боюнча маселе карайлы. Ушо керекпи ушул?